Азыркы учурда мына 2 жыл болуп калды. Ошондо насты дагы, ысырыкты дагы, биздин ысырыкты дагы ошол кылмышка киргизип койду да, болбойт колдонгон деп. Биздикилер мына кыргызчылык көбүнчө бир эле ошо Кыргызстанда колдонгондой эле ысырыкты дагы кеңири алып келип сатып колдонгондор, насты да кеңири сатып метролордун да, ушундай болчу эле. Азыр таксистердин арасында да ошо насыбайды анча-мынча текшерип калгандар бар экен. Нас чегесинби, чекпейсинби деп. Нас саткандардан карап алып, ошолордун статьялары канча жылдан канча жылга чейин законго кирди. Эми Ушул Гүлүз эже негизи жакшы иштерди толук ишине чыгат. Кээ бир эркекке караганда аял киши болсо дагы аягына чыгат, бирок кымбат жасайт дегендер дагы бар да. Биздин менин көрөрмандарыма, подписчиктериме арзандатып бересиз мындан кийин? Сен именно Учкунбектин каналынан келдим десе, скидка кылып берем. Арзандатып бересиз, а? Сөз берем. Мекендештер мына сөз берип атат. Эгерде биздин каналга катталып, биздин каналдан барсаңыздар, сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берели, арзандатып. Да, скидка кылып беребиз. Каралат. Бизде ушу мен подписчиктерим, көрөрмандарым ушу суранды эле. Ошону менин аманатын жеткирип койго. Мен милдетим десем болот. Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7925 017 16 16 +7929 654 45 64. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон юридикалык маалыматтар боюнча бүгүн сөз улашыбыз. Аныкта каналга катталып, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү маегибиз ошо Гүлүз эжекебиз менен кайрадан эле ошо мекендештер арасында кемчилдиктер болуп аткан боюнча, же болбосо тамашанын артынан камалып кеткендер боюнча, же болбосо ушундай попытка кылып көрөйүн дегендердин айынан камалып кеткендер боюнча бүгүнкү маегибиз болмокчу. Гүлүз эже, саламатсызбы? Саламатсыздар Учкунбек, кош келиптирсиңер. Бүгүнкү суроо ушул Россияда жүргөн, теги эле бир эле Москва эмес, Россия территориясында жүрүп, бирок баягы семейный болуп, же болбосо ошо квартиранын ичинде урушуп кетип, анан ушу полицияга коркутуп коеюн дедим эле. Коркутуп коюп анан кайра встречный эме жазып коем да деп ошол ой менен полицияга жазып, бирок кайра встречный өтпөй, ушинтип биздин мекендештерде камалып кеткендер көп экен негизи Россияда. Ошол боюнча бизде Кыргызстанда встречный жазып, дело жаап койсо болот экен да. Россияда ондой эмес экен. Ошонун статьялары боюнча, мисалы эрди катын деле урушуп, күйөөсүн коркутуу максатында бир заявление жазып полицияга, анан кайра ошол ишти жаап албай, ажырашууга чейин, же болбосо күйөөсү камалып кеткенге чейин Россияда бүгүнкү күндө ошондой учурлар дагы катталат да. Ошол боюнча бир мекендештерге толук маалымат бере түшсөңүз. Негизи бул тема өтө актуалдуу тема деп ойлойм. Рахмат Учкунбек ушундай жакшы темаларды, актуалдуу темаларды көтөрүп атканыңарга. Негизи эле бул теманын артында көптөгөн адамдардын тагдырлары турат. Көптөгөн адамдар камалып кетип атат, действительно. Көптөгөн адамдар пожизненный депортация болуп жатат, минус тарабынан ошо камалганын негизинде. Анан жана ошондой эле үй бүлө экиге бөлүнүп жатат. Үй бүлө страдайт этип атат. Ошол билбестиктин айынан, коркутуп коюу сезиминин айынан жана ошондой эле бизде сабыр жоктун айынан.
Негизи эле биз мусулман өлкөбүз, жана көптөгөн жарандарыбыз мусулманчылыкты кармайт, кыргызчылык, ошону эле кыргызчылык кылып коет, жана ошондой эле сабыр жоктун айынан көптөгөн мекендештерибиз коркутуу иретинде заявление жазып коюшат, кандайдыр бир себептер менен. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештер страдать этип атат. Биринчи очередь ошо квартирада көптөгөн мекендештер чогуу жашашат, бир квартирада. Ошол эле квартирадан бирөө акчасын жоготуп алган болот, же тамашалап алып коет, буюмун бирөө тамашалап катып койгон болот. Ал эми эмоцияга алдырып жараныбыз сразу полицияга кайрылат, ошо полиция келет ошол квартирага, анан ал жактан бирөө мойнуна алмайынча ошол жакта дело жабылбайт, дело жабылбайт. Жана ошондой эле ошол жакта квартирада жашаган өзү эле уже бул депортацияланат да. Анткени зыяны тиет, анткени көптөгөн мекендештер билесиңер көп болуп жашашат, анан ал квартирада регистрация койбойт хозяйка. Анан көп болуп жашап атканын да билбегендер бар. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештерибиз ушул депортацияга да душар болот, кээ бирлерибизге уголовный да иш козголуп калат, ошо бирөөнүн буюмун уурдап алды деп. Анан мунун артында көптөгөн мындайча айтканда тагдырлар да турат да. Демек, урматтуу мекендештер, ушул суроолор боюнча негизи мен деле Россия өлкөсүнө келгенде көп жыл болду. Ушундай ситуацияларды өз көзүм менен көргөндөрүм болду, уккандарым болду. Бүгүнкү эфирибиз ушундай тамашасы жок, же болбосо жаңы үйлөнгөндөр күйөөм коркутуп койдум эле деп. Кыргызстанда негизи кыргызчылык кылып бүтүрсө болот, бирок Россия территориясында андай закон иштебейт да, туурабы? Иштебейт. Бизде эми баягы аксакалдарды алып барып дуа кылдырып, кой элем кечир, встречный жаз деп кыз алып качып келгенде дагы ошол нерсени жаап коет. Бирок Россия территориясында ондой эмес да. Россияда көпчүлүк учурда по факту, то есть силер действие кылдыңарбы, ошо действие үчүн жооп бересиңер. Силер бирөөнү мынтип түрттүңөрбү, чаптыңарбы, ошол действияңар үчүн жооп бересиңер. Мына вот недавно эле ушул бир история айтып берейин. Кафеде чогуу отурушуп, чогуу сүйлөшүп, анан тамашалашып кетишет дагы, тиги телефонун алып коет. Ошо телефонду алып койгон үчүн мына азыркы күндө ошо уголовный иш козголуп, ошонун артынан мына азыр абакада камалып кетти ошол жигитибизчи. Мындай учурлар эми бир эмес, көп болуп жатпайбы, массаво. Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандагы кылган закондор боло берет жакта деп. Закондордон дагы Кыргызстандагы менталитетибизди башка үйгө алып келип алып, ошону мындайча айтканда көргөзүп атабыз да. Ушул жактан деле өтүп кетет деген сыяктуудайчы. Бирок кыргызчылык боло берет деп, бирок ал антпеш керек. Биякта определенный закондор бар. Анан азыр деле бирок Кыргызстанда жаңы закон чыгып кирди. Азыр ошо встречный заявление өтө турбагандай кылып президент Жапаров. Бизде алып качып келип туруп, кайра встречный жазып койсо, азыр ошо жок деп бүтүрүп койчу эле Кыргызстанда. Азыр ал дагы Кыргызстанда ал закон дагы өтпөйт. Россияныкына окшоп туруп, по факту, то есть действие кылдыбы ошол киши, ошол действиясына, иш аракетине мойну менен жооп берет да. Мындайча айтканда көптөгөн мекендештерибиз айтат да, эми ушундай кокустук болуп калды, эми ушундай нерсе болуп кетти дегенге биз эмебиз да, өзүбүздү актаганга, өзүбүздүн бир позициябызга туруп алабыз, биз туура кылдык деген. Бирок на самом деле бул жакта ошо действие, туура эмес действие кылганын артында канчалаган, мындайча айтканда, тагдырлар турат. Канчалаган адамдарыбыз камалып, канчалаган адамдардын семьясы өзү эле кыйналбастан, Кыргызстанда да семьясы ошо адвокаттарга акча таба албай, Кыргызстанда үйлөрүн сатып, ошо адвокаттарга акчаларын таап берип атпайбы. Бирок ошол акчаны таап бергени менен ал деле чыгып кеткен жок да көпчүлүк учурда. Ал действие кылдыбы, ошого жооп берип отуруп калып атат да. Вот недавно тоже наркотика боюнча форум өткөрдүк, кичинекей. Ошол форумда деле ошол адвокаттар, ошо кыргыздар менен иштеген адвокаттар уже биздин дагы менталитетке уже кандай менталитет экенибизди уже билип калышыптыр да. Биз действительно мындайча айтканда ошо кыргыздар
бирөө ошо эме кылып наркотикага сен да иште деп бири бирин тартышат экен да. Сен да иште, эчтеке болбойт. Мына мен иштеп ушундай деңгээлге жеттим, ушундай үйлөрдү алып атам, машиналарды алып атам. Сен дагы ошого жетесиң деп мындай бири бирин тарткан кыргыздар бар экен да. Ошону билип туруп осознанно барып ошо наркотикага илинип калган кыргыздар көп экен. Азыркы учурда эң актуальный курьерский доставка акча боюнча камалып кетип атышат биздин кыргыз мекендештер. Ошол кадимкидей эле договор түзүп берип атышат. Ошо кыргыздар биз эми мындайбыз да, биз бири бирибизге аябай ишенебиз да, ишенчек калып келебиз. Анан сабырыбыз жок. Чынын айтканда, бирок мусулман болгонубуз менен сабырыбыз жок. Анан ошо ишенчектин артынан бири бирибизди эле тартып мындайча айтканда бири бирибизди сазга алып келип аткан учур болуп атат да. Баарын эле уксаң, ушу кыргыз бала предлагать эткендей, же болбосо кыргыз кыз айткан, мен ошон үчүн баргам, ал укмуш таап атам, акча жакшы болуп атат, бул эч кандай подстава эмес деген сөзгө ишенип кетип атышат да көпчүлүк учурда. Анан ошонун артынан действительно страдать этип калып атышат көптөгөн мекендештер. Аябай көп болуп атат да. Мындайча айтканда, мен ошол историяларды угуп атып, уже эмне деп консультация беришти дагы билбей калып атам да. Анткени тиги байкени тааныйм, ошол байке предлагать этти деп атышат. Тиги кызды тааныйм, ошол кыз предлагать этти жумушту деп атышат. Бүт договордун негизинде болот деп атат. Анан ошонун эле артынан ошо карыган кемпирлердин акчасын доставка кылып бирөөлөргө которуп берип атат. А именно действияны ким кылып атат? Действия бул иш аракет да, сен айткандай. Ошо иш аракетти ким кылса, ошол мойну менен ошол иш аракетине жооп берет да, толук. Анан ошондуктан хотя бы кичине болсо дагы юрист болуштун деле кереги жок. Хотя бы примерно ушул нерселерди, действияларды өзүңөр взвешивать билишибиз керек да, взвешивать этип, туура багытта. Мен туура иш кылып атамбы же туура эмес иш кылып атам? Бул уголовныйга кирип калабы? Бул туура эмес ишке кирип калабы деп хотя бы ошону принимать этип, мындай понимать этишибиз керек да. Анан кыргызчылык болуп эле, ой, тиги деле иштеп жүрөт го, бул деле акча таап атат го, мен деле кылсам болот да деп. Азыр еще банковский карта боюнча да көп мошенничество болуп атат. Геневестиктен болуп атат бардыгы. Көпчүлүк учурда геневестик дейин десем, ишенчектин да айынан болуп атат. Бири бирибизге ишенебиз да кыргыздар. Кыргыз айтып атса, ошону кылышыбыз керек да деп эметебиз. Ошонун артынан бири бирибизди тартып кетип атабыз да. Анан буякта кичине логический эле мышление керек деп ойлойм. Эми ар бирөөбүз мындай ойлонуп, иш аракет кылышыбыз керек да, антиги кандай мындай взвешивать этип. А так эми баарыбыз, конечно, акча тапканы келгенбиз. Эң эле биринчи максат бул акча табуу. Бирок кантип табуу, ал уже чоң вопрос, башка маселе да. Анан акыркы убактарда ушул мекендештер ушу кыргызчылык кылып боло берет, Кыргызстанда деле ушундай болуп атат го деген маселеде көпчүлүк жарандары жабыркап, бир эле өзү жабыркабай, ошол квартирадагыларды жабыркатып, тууган уруктарына проблема ашырып, ушундай ситуациялар көп болгондуктан ушул эфирде ошого басым жасамакчыбыз. Азыркы учурда мына 2 жыл болуп калды. Ошо Насты дагы, Ысырыкты дагы, биздин Ысырыкты дагы ошол кылмышка киргизип койду да, болбойт колдонгон деп. Биздикилер мына кыргызчылык көбүнчө бир эле ошо Кыргызстанда колдонгондой эле Ысырыкты дагы кеңири алып келип сатып колдонгондор, Насты да кеңири сатып метролордун алдында ушундай болчу эле. Азыр таксистердин арасында да ошо Насыбайды анча-мынча текшерип калгандар бар экен. Нас чегесинби, чекпейсинби деп. Нас саткандар да карап алып, ошолордун статьялары канча жылдан канча жылга чейин законго кирди. Эми Москва шаарындагы мекендештер, азыр Гүлза эжекебиз суроомо жооп бергенчен алдында мен силерге жарнамалык сунук айта кетейин. Москва жана Москва областы боюнча таксиге лицензияларды жасайт. Толугураак маалыматты ошол офисине барып, жана телефон номерине чалып алыңыздар. Мен экранга коюп койдум номерин. Ушул лицензияга да кичине дополнение берип кетейин. Лицензия такси бул өтө кымбат. Анан көпчүлүк мекендештер арзан лицензия алып алышып, көптөгөн штраф, ДТП ушундайларга учурганда проблема болуп жатат. Ошондуктан лицензияны дагы туура жазаткыла. Урматтуу мекендештер, эми көптөгөн мекендештерибиз биякта такси кызматында иштешет да.
семьяны багалы деп жүрөбүз да баарыбыз эле. Ошондуктан ушу лицензия жасагандарга да айта кетет элем. Силер да өзүңөрдүн как профессионал катары консультацияңарды берип, ошо адамдарга туура лицензия жасап берип турууга. Рахмат. Мурат мекендештер, ошо туура базадан чыга турган лицензиялардын адрестерин, телефон номерлерин мен коюп койдум. Бул такси жамаатында көпчүлүгү машина алып алып туруп, лицензия койгон адам российский паспорт таппай калат дагы, ошо орустардын паркында иштеп жүрөт. Акырында машинаны өткөрүп алганга кыйынчылык жаралат. Ошон үчүн өзүбүздүн мекендештерге лицензия кылдыргыла, российский паспорт таппай аткан болсоңор, ошо өздөрүнө коюп иштесеңер болот. Анан өзүңөрдүн да российский жакын тааныштар болсо, ошолордун дагы атына коюп машинаны лицензия алып иштесеңер болот. Мен силерге жакшы ушул баланы сунуштайм, адрестерин, телефон номерлерин экранга коюп койдум. Насвайды бул одурманивающий вещество катары, наркотик катары принимать этип калышты да. Даже кээ бир полиция кызматкерлери насвай барбы деп сурайт экен. Тамашалап атайын, насвай барбы деп, анан эми да бар деп тигилер чыгарып көргөзүп, ошонун негизинде эметип салып атышат да. Эми бул жакта кандай десем, кээде болот эми мындай көздөрүн жумуп коюп атат да, эми полиция кызматкерлери деле ладно депчи, болбойт бул запрещенный деп мындай предупреждение эскертүү берип коюп атат. Бирок эми чересчур эле тоже бул нерсени ар кимге көргөзүп, анан сатып, анан монтип бул нерсе кылуунун кереги жок. Анткени бул уголовный, уже бул уголовныйга кирет насвай. Бул кадимкидей эле психотропный вещество, одурманивающий вещество катары биякта уже закондуу түрдө приниматься этилет. Закондуу түрдө насвай жок, нельзя, болбойт, мындайча айтканда. Ал эми адрашман боюнча айтып атасыздар. Ысырык боюнча. Ысырык. Бул эми ысырык да бөлүнөт да, жанагы адрашман, анан кийин дагы ысырык катары эмени, арчаны күйгүзөбүз. Арча бул башка тема, ысырыктап именно адрашман деген темасы бул башка. Адрашман бул дагы одурманивающий вещество катары кирет экен. Мунун жанагы күйгүзгөндө түтүнү бул адамды кадимкидей башын айландырат экен да. Ошонун негизинде муну запрещенный катары, зыян келген үчүн, адамдын ушу психологиясына зыян келтирген үчүн муну дагы запретке киргизген. Эгерде кимдир бирөө ушул адрашман жана ошондой эле насвай сатып же болбосо үйүндө колдоно турган болсо, билинип кала турган болсо, бул дагы уголовный ишке, канча жылга чейин камалышы мүмкүн же кандай? Эми камалышын точно конкретно айтыш кыйын. Ал канча, то есть сатканбы или өзү үчүн колдонгонбу деп да бөлүнөт да этаптарычы. Бирок бул кылмыш иши, это точно бар. Бул кылмыш иши козголот, бул кылмыш ишине жооптуу болот. Ошондуктан бул нерсени алдын ала алуу, бул нерсени колдонбоо, көргөзбө, колдонбош керек. Кыргызстанда может колдонгонго кандайдыр бир эмелери бардыр, адрашманды күйгүзүп эле түтөтүп жана базарларда жүрүшөт го. А Россияда это как одурманивающее вещество кирет дагы, абсолютно он запрещенный. Насвайды дагы абсолютно запрещенный вещество киргизген. Бул уже кылмыш ишине кирет. Эгерде силер сата турган болсоңор, башка статья менен киресиңер. Эгер как распространитель катары. Ал эми өзүңөргө колдоно турган болсоңор, эми ал жакта дагы тоже административный иш да козголот. Өзү колдонуп атат. 15 сутка камал, последующем депортацияланат да. Ал эми тоже эми бул силердин действияңарга жараша да. То есть кылмыш иш аракетиңерге жараша. Канчалык аракеттенип атасыңар ошону сатканга или канчалык ушул законду бузганга, мындайча айтканда, кадамдарды кылып атасыңар. Ошого байланыштуу да. Анан мен подписчиктерим көп эле мага түз чалышып дагы кээде Арман айтып калат да, сен ушу эжени чыгарасың каналга, телефондорун албайт деген суроолорду мага коюшат. Неге чыгарасың албаса деп урушуп жүргөн эжелер бар, агаларыбыз бар, бирок биздин ошол боюнча дагы сурангандар көп да. Негизи иш убактыларыңыз кандай? Анан ошо телефондорго ким жооп берет? Анан офистериңизге кандай убактарда келиш керек? Чалып туруп келиш керекпи же кандай?
Мен обычно көбүнчө ушул телефонный звонокторго жооп бергенге аябай аракет кылам. Кээде эле сотто болуп калып эле там соттомун анан чал или там WhatsAppка кененирээк жазып кой деп айтам. Жазып коюшат. Бирок всегда ошо жазган СМСтерине всегда кеч болсо да, даже 2 күн өтүп кетсе дагы жооп бергенге аракет кылам. Бишкекте жана Ошто юристтерибиз отурат. Ошолордун да номерлерин жөнөтөм. Жана ошондой эле менин помощницам бар. Помощницам пятидневка. Эртең мененки 10-дон 6-га дейин иштейт. Ошол моментте гана ал дагы помощницам да жооп берет. Бирок, конечно, эми түнкү саат 11-де, таң атпай 6-да или 5-те чалгандар да болот. Аларга деле жооп бергенге аракет кылам. Мало ли что, бир нерсе болуп кеттиби, бирөө сабап кеттиби, кандай болуп калды деп бир поэтапно мындай консультация бергенге аракет кылам да. Но кечириңиздер. Эгерде мен негизи ошо помощницаңыз 5 күн иште 2 күн дем алат экен. 2 күн албайт экен да телефонуңузду, да? Да, 2 күн албайт. Суббота, воскресенье албайт. Суббота, ишемби, жекшемби күндөрү телефон жооп бербесе капа болбоңуздар, ол иш убактысы ошондой экен. Бирок мага чалышат, мен всегда ошо жооп бергенге аракет кылам. Кээде эле мындай, мына сен менен сүйлөшүп атканда мына уже 4 звонок келди да. Звонок этип атышат, жооп бере албай калдым. Алар да эми айтышы мүмкүн да. Анан менде целый мондай толтура юристтер команда жок. Эгерде ушунчалык эле зарыл информация керек болуп атса, посольствого чалса болот да. Посольствода да колл-центр бар, ал жакта да юристтер отурат, болуш керек. Эми юристтер ушу жооп беришет да. Анан аябай ысып аткан тема болсо мындай эже срочно чалгыла, жазгыла десе, мен деле аны көрүп, срочно чалышым керек экен деп ошого чалганга аракет кылам. Анан Кыргызстандагы юристтериңиз дагы жакшы ишти алып баратыптыр. Көп рахмат айтып, мага жазышат. Биз Кыргызстандан юрист издеп аттык эле сени чыгарып, биз ошол жака көп суроолорго жооп алдык, барып эме кылдык дегендер да ыраазычылык билдирип атат. Ошолордун иште убактысы боюнча кичине мекендештерге токтолуп өтсөңүз. Эми Кыргызстанда почасовой болгондо 3 саат аралыкта. Жок, Кыргызстан времясы боюнча айтып бериң, иште убактылары кандай болот? Алар негизи Кыргызстанда колунан келишинче бүт вопросторго жооп берип атат. WhatsAppка келген, эми аларда деген кичине свободный время көп да, мага карагандачы. Алардын иштери да мага келет да. Кыргызстандагы иштердин баары мага келет. Бирок акта такталып келет да. Боло турган ишти жиберет, болбой турган иштерди жибербейт да. Ошондагы тактакты айтып кетсеңиз. Биз эми көбүнчө чынындап айтканда учкун боло турган иштерди алабыз. Боло турбаган иштерди биз албайбыз. Болбойт деп эле айтабыз. Анан силер болбосоңор колуңардан келбесе эмне иштеп атасыңар дегендер болот, эми элчилик деген түшүнүш болот. Деген суроо эме сөздөр да болот. Бирок ага карабастан биз иштеп атабыз, иштеп келатабыз, мекендештерге колубуздан келишинче жардамды берип атабыз. Мына көрүп атасыңар документтер, көптөгөн мекендештерди запреттен чыгарып атабыз. Почти биз жазган заявление менен почти 99% выигрышный да. Мына бүгүн, кстати, жакшы жаңылык менен бөлүшүп коеюн. Биздин жараныбыздын сотун отмена кылып бердик. Почти 10 ай жүрдү соту болгучакты. Бүгүн по части выдворения дагы, по части штрафа полностью отмена кылып бердик. Даже биз сотко барбасак дагы, биздин жалобабыз, биз жазып берген заявлениянын негизинде ушундай грамотно жазылган үчүн биз сотко барбасак дагы мынакей справкаларды жөнөтүп атат, что отменили на основании благодаря нашим заявлениям. Кээ бир мекендештерибиз бизге рахматын айтпаса дагы, сүйүнбөсө дагы, биз өзүбүз кылган иш аракетибизге биз сүйүнөбүз, аябай сүйүнөбүз. Анан мекендештер багада личка калышат да, ушул Гүлүз эже негизи жакшы иштерди толук ишине чыгат. Кээ бир эркекке караганда аял киши болсо дагы аягына чыгат, бирок кымбат жасайт дегендер дагы бар да. Биздин менин көрөрмандарыма, подписчиктериме арзандатылып бересиз мындан кийин? Сен именно Учкунбектин каналынан келдим десе, скидка кылып берем. Арзандатылып бересиз, а? Сөз берем. Мекендештер мына сөз берип атат. Эгерде биздин каналга катталып, биздин каналдан барсаңыздар, сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берели, арзандатуулар. Да, скидка кылып беребиз. Каралат. Бизде ушу мен подписчиктерим, көрөрмандарым ушу суранды эле.
ошонун менин аманатын жеткирип койууга менин милдетим десем болот. Урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү кыргызчылык тема болду. Кыргызчылык дегенде бул боло берет, же коркутуп койдум эле, же болбосо билбей калат деле, Кыргызстанда ушундай кылдык эле го деген бул закондор, темалар. Демек бул Россияда андай иштебейт, андай иштебейт. Ошону бир жакшыраак силер айтып ошо берсеңиз рахмат. кадам кылганыңар үчүн жооп берип каласыңар да, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн кадам кылганда мурун карап эки жакты туурабы, туура эмеспи деп анан кийин кадам кылгыла. Ошо биздин мекендештер Кыргызстанда ушундай эле го, бул жакта ушундай боло берет деген немеде көбү жабыркаланып, камалып кеткендер, үй бүлө ажырашып кеткендер көп болуп атат. Ошон үчүн бул жакындагы закондордун, мыйзамдарын бир sıra карап окуп койсоңуздар жакшы болот эле. Биз дагы ошол мекендештин арасында көп болгондуктан ушундай эфирлерди ошо барбоо максатында, ошол 100 адам көрсө дагы 10 адамга пайдабызды тийүү максатында эфирлерди чыгарып атабыз мекендештер. Ошо биздин дагы мээнетибизди баалап, лайктан басып, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Ошол Кыргызстанда дагы токтолуп өттүк. Кыргызстанда дагы юристтер дагы ошо кара тизме боюнча, удваривание боюнча, ошол жер маселелери боюнча кандайдыр бир Россиядагы юридикалык кеңешмелер болсо, ошо Москвага жетпей аттым эле дегендер үчүн атайын ошол биз эжебиз Ош шаарына жана Бишкек шаарына дагы ошол офистерин ачкан, иштеп атат. Ошол сиз Россияга келе албай атам, бирок мен юристтер менен бетме бет сүйлөшөйүн дедим эле, бир көйгөйлөр бар эле дегендерге мен арасында переходдор өтөт, Гүлза эң мыкты юрист. Ошол жерлерде мына Кыргызстан номерлери дагы, Россия номерлери дагы чыгып атат. Ошого дагы силер маани берип номерлерин алып калыңыздар. Анан описанияга дагы мен коюп коем эжекебиздин номерлерин. Бүт Кыргызстандагы дарегин, Кыргызстанда Оштогу дарегин, Бишкектеги дарегин жана Москвадагы даректерин. Ошол жооп бербей аткандар боюнча, же арзандатуу боюнча мына эжекебиз сөз берди, себептерин дагы айтып кетти мекендештер. Ошон үчүн эжекебизге дагы ошол ийгилик каалайбыз, жана ошол мигранттарга зарыл болгон көйгөй болуп аткан юридикалык маалыматтарды дагы чыгарганга аракет кылабыз, урматтуу мекендештер. Андыктан ушу каналга катталып, лайктан басып, группалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кийинки темалардагы ошол мигранттарга пайдалуу эфирлерге кылып бермекчибиз. Андыктан кийинки эфирлерге чейин саламатта калыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк өзүбүздүн мекендештер тарабынан ачылган Moz Smart аттуу биздин телефон саткан жер ачылды. Moz Smart'тан телефондун бардык түрлөрүн алган болсоңуз, ушундай наушниктер акысыз сиздерге белек берилет. Андан сырткары бардык телефонду алсаңыз, экрандарга защитный стеклодагы жабыштырып берүү акысыз. Толук маалымат алуу үчүн мен экранга адрестерин жана телефон номерлерин коюп койдум. Байланышыңыздар.